Данияр Жолдошевич, азыр бюджеттин 75% киреше бөлүгү ишкерлер берип атат, салык берип атат. Билесиз да. Салык кодекстин ээси сиздерсиздер. Сиздер келгенсиздер. Салык азыр көбөйүп атат. Демек ишкерлерибиз баягы көмүскө экономикадан чыгып, баары салыкты төлөп атат. Ошондуктан сиздер ишкерлерди коргогонго сиздер милдеттүүсүздөр. Ал жерде манча-мынча органдар бір кылдесе баш алып ишкерлерди кыйнап аткан ушуларда көп деген арыз түшүп алса керек. Бул мыйзамды албетте колдойм, бирок бул да жетишсиз. Сиздер дагы көбүрөөк колдосоңуздар, коргосоңуздар ишкерлерди, ошондон дагы көмүскөдөн чыгып, толук ачык иштеп, салык төлөп бергенге ишкерлерибиз даяр. Азыр салык инспекциясы 30 күндө 30 жолу текшергенге, күнүгө текшергенде акысы бар, мыйзам менен, туурабы? Эми сиздер жана рейд, пост, выезднойлорду через прокуратурага өтөсүздөр, туурабы? Прокуратурага катталыш үчүн канча күндө алар каттайт? Процедурасы кандай болот? Процедурасы катталгандан кийин 10 күндүн ичинде карап чыгат. Эгерде мыйзамдуу болсо, өзүнүн уруксатын берет, предписаниясынын. Бул кандай максатта киргизип атат? Ошо текшерген салыкчыны прокуратурада көзөмөлдөсүн деген Көзөмөлдү күчөтүү максатында. көзөмөлдү күчөтүү, мыйзамсыз болбосун, экөөстөш болбосун деген маанинде, туурабы? Туура. Дагы кандай мындай коргоо катары сунуштар киргизе аласыздар ишкерлерди? Себеби азыр коллегаларым айтып атат, бул көп деле мындай пайдап келбейт, себеби прокуратура менен салычтар сүйлөшүп алат, тили бир деп айтып атышпайбы азыр коллегаларым? Эмил Токтогонович, негизи биз өзүбүздүн гос органдарыбызга да ишенишибиз керек. Анткени мен жанагы мурда суроого жооп бергенде, ишкер жана эгерде прокуратуранын берген уруксаты боло турган болсо, ошол QR код менен мыйзамдуулугун карайт. Эмне себептен ушул проверка келип аткан негизин карайт да. Негизинде баары жазылган. Кандай кепилдиктер бар, кандай тобокелчиликтердин негизинде келгени. Эң негизги максат ошол жана текшерүүлөрдү чектөө. Бир нече сунуштар келет гос органдардан текшерүү боюнча. Бирок ошонун 70% толугу менен жанагы астында негиз жок болот. Ошол негизсиз берилген суроо талаптарды четке кагылат да. Сиздерге ишкерлерден мындай арыздануу, даттануу түшүп атабы? Түшкөнбү ошо салыкчыларга же башка органдарга? Алар да бар, түшүп атат аларда. Алар тоскоол болуп атат, мынанча бизге ушерп болду, мынча убактыбыз алды деп. Сөзсүз түрдө бар, алардын баарын биз да карап атабыз комиссияда. Эгерде кандайдыр бир арыз долбоор боло турган болсо, же комиссияда чечилет, же болбосо мыйзам чегинде сот аркылуу чечилет. Сотко берген учурда ишкерлердин пайдасына чечилген барбы мындай мисалдар? Бар. Андай мисалдар көп. Же салык кызматын сотко берип уткан барбы ишкерлер? Негизи бар. Эгерде эки тараптуу боло турган болсо, анда биздин кодексте жазылуу ишкер тарабына каралат депчи. Бул биринчи. Экинчи, өзүңүздөр билгендей, былтырдан баштап бизде жанагы третейский судтун дагы механизм иштей баштады. Эгерде биздин ишкерлер сот системасына кандайдыр бир чек келтирип, мындай ишеничи жок боло турган болсо, третейский судка дагы айрылса болот. Третейский сотто өзүңүздөр билгендей 3 тараптуу соттор болот. Анын бирөөсүн ишкер өзү тандайт. Данияр Жолдошевич, мына мэриянын жакында постановлениеси чыгыптыр, билесиз да? Бардык жүк ташууларды кечки мөөнөткө которуу боюнча. Бул биринчиден эмгек кодексинде бузат. Анан бул билесиз, экономикада көп неме берет, мындай жакшы жыйынтык бербейт да. Ошол боюнча оюңуз кандай? Арыз түштүбү? Эми тез бузула турган продукциялар бар, күндүз жеткен продукциялар бар. Ошол боюнча сиздин оюңуз кандай? Бул боюнча да кайрылдыбы сизге? Ал тууралуу да Эмил Токтогонович бизге кайрылуу болгон. Мен толугу менен сизди колдойм. Негизинен бул чектөө катары, бирок бунун экинчи да маселеси бар. Жана чоң маселе бул шаарда болгон тыгындардын бир чечүүчү механизмдердин бири деп ойлойм. Бирок бул токтомун мэрия жокко чыгарган. Жокко чыгарды мэрия?
жокко чыгарган, азыр андай чектөөлөр жок. Ошо көп бизге да кайрылып атат мындай. Мен ойлойм, бул муниципалитеттин өзүнүн бир ыкмасы, жана тыгындыларды жоюу тууралуу бир ыкма катары колдонуу мисал келтирилген да. Рахмат. Мыйзамды колдойбуз. Рахмат. Рахмат.